не сахар, не мед деп атабыз, деп тапып атабыз. Давай. Демек позицияны білгім келеді. Менің позициям, ал менің позициям да. Мен азыр сілерге ештеңе деген себебім, анткени мен деле силер сыяктуу көп нерсени билбейм. Бирок азыр ушул ситуацияны көрүп туруп, анан кийин өзүм жоомду берем. Туурабы? Анан мен силерге мынтип туруп чыгып, мен бул жерден элдер бар. Ошо элдер менен уважаемый элдер бар, ошол менен советоваться чыккан экен. Сен элди бөлбөй да уважаемый, неуважаемый. Нормально Анан я имею право, да, это делать, туурабы? Жок, публично айтсынчы, нормально айтып атпайм. Мен бирөөлөр менен бияктан советоваться чыкканга чыктым. Неге пикириңиз кандай болот? Мисалы ошол иштерген айтыңызда эки тараптын кылган окуялары болот. Адамдар окуучу атат. Азыркыга чейин жооп бере албайм. Жеке немемди айта албайм да. Азыр анткени мен билем, азыр бир нерсе дебисем, анан кийин Эрлан мындай айтты, Эрлан тигиндей айтты дегенде сөздөр чыгат да. Мен андай сөздөрдү каалабайм. Азыр мен баарынан түшүнүп, позициям бар. Позициямды обязательно айтышым керекпи? Эмнеге? Мен силерге дагы айтып атам. Ал менин мен силерге жооп бербейм деген жокмун да, туурабы? Мен силерге жооп бербейм деген Можно я скажу, почему Аскерлерин Казакстанга жөнөткөнгө макулдук бересиңер, бербейсиңер деген маселе каралган жок. Ошондо сенин позицияң да или нет, ошону жооп кой болду. Каралсын. Мен ошол жерден өзүмдүн позициямды Açık боло. Эрлан, açık боло, жабык боло. у нас зачем?